Кош бойлуу аялдар коронавирус илдетин жуктуруп алса, түйүлдүккө зыяны жетпейби, энеден балага коронавирус илдети жукпайбы деген суроолор коомчулукта кызуу талкууга алынып жаткан убагы биз бүгүнкү программабызда кош бойлуу аялдарга жугуштуу илдеттин кооптулугу, алдын алуу чаралары тууралуу маек курабыз. Ал үчүн бизде аралыктан конокто Жалал Абад облусунун репродукция борборунун директору Давлетова Айнура Сатыбалдиевна эжекебиз конокто болот. Ал эми мен сиздер менен саламдашам, амансыздарбы? Негизи бүгүнкү күндө ошол тилекке каршы коронавирус пневмониядан түрдүү оорулары бар жарандар дагы кайра кабылдап жатышат да, ооруну жуктуруп алып жатышат. Кош бойлуу аялдар арасында бул жагдай кандай, абал кандай болууда? Бул илдет март айынан бери башталып, биз Кыргызстанда дагы ошол вирустук илдетке кабылдоолор болуп атпайбы, кабылып жаткандар. Ошолордун арасында эле кош бойлуулар деле ушул илдетке кабылып калыш коркунучу өтө чоң болуп атат да. Акыркы изилдөөлөрдүн негизинде бир нече илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Бул вирус аягына чейин аныкталып, тастыкталып, мындай дарылоо иш-чаралары толукталып, ошондой болуп бир нече жолу биздин да клиникалык протоколдор каралып, кайрадан башкадан каралып атат. Кош бойлуулар дагы башка адамдар сыяктуу эле ушул вирустук илдетти жуктуруп алуу коркунучу өтө чоң боюнча калып атат да. Негизи буга чейин дагы социалдык тармактан суроо жолдошто эле да, боюнда бар аялга вирус жукса кандай болот, балага зыяны тийбейби деп. Негизи баягы социалдык тармактын колдонуучуларынан сырткары эле ар бир жаранда ушул суроо түшөлүп жаткан учурда балага зыяны тийбейби, алар балага жугузуп албайбызбы деген сыяктуу суроолор. Ошолор боюнча жооп берип кетсеңиз. Негизинен бул вирус 3 даражада өтөт. Жеңил түрү, орто оор түрү жана оор түрү. Эгерде кош бойлуу 3 айга чейинки мөөнөттө ушул вируска кабылып калса, жуктуруп алса, анда эгерде оор түрү жана орто оор түрү өткөн болчу болсо, анда ушул түйүлдүккө таасирдүүлүгү өтө чоң болот. Бул тубаса кемтик оорусу, негизинен айтканда жүрөк кемтиги же болбосо баш сөөктүн же болбосо бетинин кемтик оорулары менен бала төрөлүшү мүмкүн. Бул жерде эки таасир болушу мүмкүн да. Биринчиден ошол вирустун өзүнүн таасирдүүлүгү, ошондой эле орто оор түрү менен оор түрүндө биз бир нече дары дармектерди сунуштайбыз. Ошол дарылардын дагы таасирдүүлүгү ушул эки жактан тең таасири болот дагы, ушул кемтик оорулары менен төрөлүп калуу жана бойдон түшүп калуу коркунучу өтө жогору болот. Жеңил даражада өтчү болсо 3 айга чейинки мөөнөттө, анда бул кош бойлуулар төрөттүн убагына чейин, мөөнөтүнө чейин жетет. Мындай ымыркайлар дени сак эле төрөлөт. Ал эми 3 айдан жогорку мөөнөттө болчу болсо, ал жерде баланын ымыркайдын тону пайда болот. Тону ошол вирустук таасирдүүлүккө каршы тура алат. Тону баланын түйүлдүктүн тону ошол вирустук таасирдүүлүктү сактай алат да, коргойт. Ошол себептен бул аялдарга төрөттүн мөөнөтүнө чейин жүрүү сунушталат. Азыр эле өзүңүз айтып өттүңүз, негизи кош бойлуу аялдардын өнөкөт ооруларын козгобойбу коронавирус пневмония илдеттери, башка өнөкөт оорулардын? Негизинен туура суроо берип атасыз. Ошол илимий изилдөөлөрдүн негизинде эгерде кош бойлууларга ушул вирустук илдет жуккан болчу болсо, негизинен ошол кош бойлуулардын 2% бойдон түшүп калуу коркунучу болот экен. Ал эми 10% ошол түйүлдүктүн өсүүсүнүн кечеңдеши болот. Ал эми мөөнөтүнө жетпей эрте төрөп коюусу 39% түзөт экен. Бул илимий изилдөөлөрдүн негизинде статистика. Ал эми ушул вирус илдетине жолуккан аялдарда эгерде өздөрүндө өнөкөт оорулары бар болчу болсо, бул деген кант диабети оорусу, же болбосо кан басымы жогору болуп жүргөн аялдар, бөйрөктүн боордун өнөкөт оорулары, ошондой эле салмагы өтө көп болгон аялдар, ошол кош бойлуулар, ошолордун арасында бул вирустук илдет өтө оор даражадагы түрүндө өтүшү мүмкүн да. Демек, булардын арасында да кабылдоолор өтө көп болот.
анан өлүм көрсөткүчү да бийигирээк болушу мүмкүн ушул тобокел группада. Буга чейинки бала төрөлгөнгө чейинки баскычтарды айтып өттүңүз, 3 айга чейин, 3 айдан кийин депчи. Ал эми бала төрөлгөндөн кийин ушул коронавирус менен жабыркап жаткан энелер эмнелерден абайлаш керек, кандай эрежелерди сактаныш керек? Негизи төрөттөн кийинки учурда жалпы эле бардык биздин адамдарга сунушталган эле ошол сунуштамалар берилет. Бул деген биринчиден колду таза жууш керек эмчек эмизердин алдында. Анан айта кетчү нерсе, ошол ковид оорусу менен илдети менен жабыркалаган аялдарга, кош бойлуулар төрөгөндөн кийин эмчек эмизүү сунушталат. Бирок жеңил жана орто оор түрүндө өткөн аялдар төрөттөн кийин эле баласын эмизе берсе болот. Себеби эмчек сүтү алмаштырылгыс тамак болуп эсептелинет. Эне сүтү аркылуу бул ошол вирустан коргоочу денечелерди алат, иммунитет көтөрүлөт жана эң баалуу бала үчүн өсүүсүнө керектүү бардык микроэлементтер жана азыктардын бардыгы бар. Ошол себептен ошол ковид илдетине чалдыккан кош бойлуулар төрөгөндөн кийин бардыгы эмчек эмизүү сунушталат. Бирок өтө оор төрү өткөн аялдарда абалдары өтө оор болчу болсо, бул бала ымыркай төрөлөр замат аны башка бөлмөгө обочолонтуп алып ал жактан тамактандырып турат дагы, энесинин абалы жакшыргандан кийин кайрадан эмчек эмизүү сунушталат. Бул биринчи. Экинчиден, төрөттөн кийинки учурда баланы эмизер алдында аял сөзсүз түрдө бет кап тагынып, анан колун сөзсүз түрдө жууп, самындап жууп туруп, төрөттөн эмчек эмизгенден кийин дагы колду жууп туруш сунушталат. Анан бөлмөнү тез желдетип туруш керек. Ошол гигиенаны сакташ керек. Ошол негизги сунуштоолор ошол. Төрөттөн кийинки мезгилде мисалы кандай өтөт да, ошолор көбүрөөк кыймылдоо сунушталабы же ошол бейтап көбүрөөк эс алышы керекпи? Кандай кылышы керек? Эми төрөт боюнча эгерде негизинен кош бойлуулук учурдан баштайлы. Эгерде кош бойлуу ковиддин жеңил түрү болчу болсо, бул кош бойлуу үйүндө гана үй бүлөлүк дарыгердин көзөмөлүндө болот. Үйдө гана дарыланат, обочолонот, анан баягы биз айткан бет кап колдонуу жана колду жуу сунушталып, кош бойлуу өзүнүн мөөнөтүнө чейин ушинтип үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда үй бүлөлүк дарыгердин көзөмөлүндө болот. Ал эми орто оор жана оор түрү болгондо кош бойлуу мезгилинде 4кө чейинки алар төрөт бөлүмдөрүндө атайын биз ошол ковид менен жатчу бөлүмдөрдү ачканбыз, ошол жака жаткырылат. Ал эми эгерде кош бойлуу ошол алган дарылардын негизинде эгерде абалы жакшырчу болсо, 3 күн эгерде дене табы көтөрүлбөгөндөн кийин үйүнө чыгарылат. Андан кийин өзүнүн мөөнөтүнө чейин үйүндө обочолонуп жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда андан ары көзөмөлдөнөт. Эгерде аялдын абалы өтө оор боюнча калчу болсо, ичиндеги ымыркай, ичиндеги түйүлдүктүн жүрөк кагуусу тез болуп, аялдын өзүнүн дем алуусу тездеп, ошол баягы кабылдоонун түрлөрү башталчу болсо, анда бул аялды тезинен төрөтүп алуу суроосу пайда болот да. Мындай учурда кесарь операция жолу менен төрөтүп алуу, же болбосо абалына карата төрөттүн жолу кандай төрөтүп алыш сунушталат. Ал эми эгерде аял жакшы болуп үйүнө чыккан болчу болсо, төрөт мөөнөтү келгенден кийин кадимкидей төрөп туруп, кайрадан үйүнө чыккандан кийин мындай учурларда мына азыр көпчүлүк учурларда айтылып жаткандай алсыроо көп болот. Төрөттөн кийинки учурларда дагы мындай аялга төрөттөн кийинки учурда үй бүлөнүн колдоосу өтө чоң маанилүү болот. Аял өз убагында эс алып, өз убагында укташ керек. Тамакты өтө жакшы тамактаныш керек. Анан алсыроо мезгилинде ошол баласын караганга үй бүлө мүчөлөрү жардам бериш керек. Анан таза абада сейилдөө, ошондой эле ушул
тамакты дагы тез-тезден жана мөмө жемиштер ошондой эле калориясы жакшы тамактарды жөө сунушталат да. Негизинен үй бүлөнүн колдоосу өтө чоң маанилүү болот. Ал аял убагында укташ керек, убагында тамактаныш керек жана эс алыш керек да. Анан азыр өзүңүз айтып өттүңүз, жанагындай алсыроо болот, үй бүлө колдош керек, убагында эс алуу керек депчи. Анан буга чейин дагы айтылып жүргөн, мисалы ушул коронавирус илдетин жеңгенден кийин деле ден соолуктун калыбына келүүсү ар кандай мөөнөттүү болот депчи. Бул илдеттен айыккандан кийин дагы алсыроо болот, жанагындай сиз айткандай жыт сезбей жүргөн күндөр болот деп. Мисалы дени сак адамдарда бул ошол 10-14 күнгө уланат деп атат. Ал эми кош бойлуу аялдар ошол төрөттөн кийин дагы ошол ооруну жеңген аялдарда канча күндөн кийин организм толук кандуу өзүнүн калыбына келет? Негизинен 14 күндөн баштап вирустук жугуп калып коркунучу азая баштайт дагы. Ушул организм өзүнүн акырына калыбына келе баштайт. Кээ бир учурларда 2 айга чейин, 2 айдан 4 айга чейин организм өзүнүн калыбына келе турган мөөнөт болот. Эми ал деген ар бир аялдын өзүнүн организмине жана ден соолугуна байланыштуу болот. Эгерде дени сак, кош бойлуу болчу болсо, төрөттөн кийинки учурда ал тезирээк калыбына келет. Ал эми баягы биз айткан өнөкөт оорулары бар, же болбосо оор түрү менен ооруган аялдар төрөттөн кийинки учурлардын өзүнүн калыбына келиши узаараак мөөнөт болушу мүмкүн. Мүмкүн 3-4 айга чейин. Буга чейин дагы айтылып жүрдү эле, мисалы гепарин дарысы кош бойлуу аялдарга жана баягы оор өнөкөт оорулары барларга мүмкүн эмес депчи. Анан мисалы кош бойлуу аялдарга, ошол жаңы төрөгөн аялдарга дагы кайсыл дары дармектер ошол сунушталбайт, кайсыл дары дармектерин абайлаш керек? Мисалы өз алдынча үйдө оорунун алдын алам же өз алдынча дарыланам деген жарандар тилекке каршы бар да. Ошон үчүн сиз кош бойлуу аялдарга, жаңы төрөгөн аялдарга кайсыл дарылардан, дары дармектерден абайлоону жана колдонбоону сунуштайт элеңиз? Азыр мен гепаринди атып өттүм, дагы кайсыл дары дармектерге такыр болбойт? Негизинен азыр кош бойлуу аялдар деги эле бардык эле ооруган жарандарыбыз өздөрү бири-биринен угуп эле баягындай арбидол сыяктуу вируска каршы дары дармектерди, мисалы арбидол көп мында Бишкекте аябай көп арбидол алып ичип атышты өз алдынча. Анан антибиотиктерди ичип башташты. Ошолордун бардыгы бул кош бойлуу кезде анан негизи эле деги эле ооруган адамдарга бул сунушталбайт. Эмне себептен? Биринчиден вируска каршы дарылардын бардыгы натыйжалуулугу аныкталган эмес. Анын органдарга терс таасири болот. Мисалы түйүлдүккө да таасирдүүлүгү чоң болот да. Ал эми антибиотиктерди болсо, бул биринчиден вирустук илдет болгонуна байланыштуу вируска антибиотиктердин эч кандай таасирдүүлүгү жок. Бул келип кош бойлуу кезде гормоналдык аябай чоң өзгөрүү болот, бардык орган системаларда өзгөрүүлөр болот, кан өзү да коюланып турган абалда болот. Анан ошон үчүн ашыкча дары дармектерди ичүү өтө кооптуу болуп эсептелинет. Биринчиден аялдын өзүнүн органдары үчүн, экинчиден түйүлдүк үчүн дагы. Үчүнчүдөн бул антибиотиктер бул илдетке таптакыр эч кандай таасирдүүлүгү жок. Ошол себептен ошол дарыларды колдонуудан алыс болуш керек. Анан антибиотик колдонулган көрсөтмөсү өзүнүнкү көрсөтмөсү болот. Эгерде дене табы 5-7 күндөн ашыкча кармалса, ошол учурда гана дарыгердин өзүнүн көзөмөлүнүн астында гана ошол антибиотик таблетка түрүндө гана сунушталат. Ал бирок дарыгердин сөз көрүүсүнөн кийин анын чечими менен болуш керек. Ал эми башка учурларда мисалы жеңил түрүндө суюктук ичүү сунушталат. 2,5-дан 3,5 литрге чейин суюктук ичиш керек. Анан дене табы 38-38,5-дан жогору болгондон кийин гана парацетамол сунушталат. Ал эми мисалы кээ бир учурларда 37 температура, 38ге чейин, 38,5га чейинки температурада дагы өтө көп дарыларды, ошол дене табын түшүрүүчү дарыларды өз алдынча ичкен убакыттар болот. Буну негизинен ошол дене табы көтөрүлгөн бул организмдин ошол вируска каршы реакциясы деп түшүнүш керек. Бул деген иммунитеттин жакшы иштеп жаткандыгын билдирет. Ошон үчүн кичине гана дене табы көтөрүлсө эле ошол дене табын түшүрүүчү дарылардан ичиш сунушталбайт. Бир гана 38, кош бойлуулар үчүн гана 38-38,5-дан жогору болсо. Ал эми боюнда жок жарандар, аялдарга жана
ичпаягандарга 38,5 жогору болгондо гана парацетамол ичүү сунушталат. Ал эми сиз айткан баягы гепарин боюнча эгерде кош бойлуу ушул вирустук илдеттин ковидтин оор түрү жана орто оор түрү башталса, анда гепарин сунушталат. Бирок мен жогоруда айткандай, орто оор түрү менен ооруган кош бойлуулар төрөт бөлүмдөрүнүн атайын жасалган бөлүмдөрүнө жаткырылат. Ошол жерде гана анализдердин жыйынтыгы менен дарыгерлердин көзөмөлүнүн астында гепарин сөзсүз түрдө жасалат. Гепариндин дозасы дарыгердин аныктоосу менен. Мындай кезде дагы суроо да, түйүлдүктөгү балага зыяны тийбейби? Мисалы ушул дары-дармектерди, гепариндерди колдонууда. Жок, түйүлдүк үчүн коркунучсуз, бирок дарыгерлердин сөзсүз көзөмөлүнүн астында анан эң башкысы ошол анализдердин негизинде жасалуучу дары да. Ошон үчүн өз алдынча үйдө колдонууга да болбойт. Муну бир гана төрөт бөлүмдөрүндө гана сунушталат. Жалпы кош бойлуу аялдарга негизи эле баягы кеңештерди өзүнүн алып жүрүүдө, мисалы, туура тамактануу керек деп айтабыз. Анан ошол эле учурда гигиеналык эрежелерди сактоо жана сейилдөө, сөз уктаардан алдын 1 саатта таза абада сейилдөө керек деп буга чейин ошол кеңештер айтылып жүргөндө, андан кийин эле бул коронавирус илдети Кыргызстанга март айында толкуну келди. Ошол убакта баягы кыймылды чектөө керек, коомдук жайларда сыртта азыраак жүрүү керек, көбүнчө үйдө кармалуу керек депчи. Мисалы азыр карама каршы болуп атат да, мисалы биздин түшүнүгүбүз боюнча карама каршы нерсе. Бул жакта кош бойлуулар 1 сааттай таза абада сейиллеши керек деп, экинчи тараптан оору кыймылды чектеп койду. Көбүрөөк ошол коомдук жайлардан, адам көп жерлерден тыйылып, үйдө болуңуздар депчи. Мына ушул маселеден улам суроо чыгат. Мисалы кош бойлуу аялдар сыртка чыкпай туруп, сыртка көчөгө мисалы сейилдебей туруп эле үй шартында кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасоого болобу? Денеге, албетте, түйүлдүктөгү балага зыян келтирбестен. Эми чектөөлөр боюнча мен дагы бир тактоо иретинде айтып кетейин. Чектөө деген эми бул деген мисалы эгерде айыл шартында жашаган аял болчу болсо, короосунда чыгып, же болбосо шаарда турса деле эгерде короосу болсо ошол жерде сейилдесе болот. Бирок бет кап тагынып, анан обочолонуп, социалдык дистанцирование деп атпайбызбы? Башка адамдардан аралыгы 1,5-2 метрден кем эмес аралыкта өз алдынча сейилдесе болот. Ал эми мисалы тоолуу аймактарда жашаган аялдарга таза абада жүрсө, бул деген ага кайрадан жакшы, ден соолугуна жакшы таасир берет. Ал эми эгерде андай шарты жок болуп, эгерде багындай көп кабаттуу үйлөрдө жашаган жана сыртка көп сейилдөөгө мүмкүнчүлүгү жок аялдар болчу болсо, ошол терезени ачып, тез бат-бат абаны алмаштырып, ошол уктоочу бөлмөлөрдө же болбосо жалпы эле ошол өзүнүн батириндеги абаны тез алмаштырып, таза аба киргизип, анан биз азыр айтып атпайбызбы, баягы дем алдыруучу көнүгүүлөр. Вот ошолорду жасай берсе болот. Кош бойлууларга айрыкча кайсыл дем алуу көнүгүүлөрүн сунуштайсыз? Бир экөөнү айтып өтпөйсүзбү, мисалы? Мисалы, мурун аркылуу терең дем алып, кайра 1-2 секунд кармап туруп, кайрадан ооз аркылуу чыгарып. Вот ошону убакты менен ошол көнүгүүлөрдү жасап турса деле бул өтө аялдар үчүн пайдалуу болот. Ал эми мисалы орто оор жана оор түрүнө кабылдаган аялдарга, мисалы буларга кычкылтек терапиясы да сунушталат да. Ошол учурда промпозиция деп коет, аялды көмкөрөсүнөн түшүрүп, жаткырып негизи. Анан терең дем алуу сунушталат. Бирок кош бойлуулардын курсагына байланыштуу, кош бойлуулукта баягы курсактын чоңдугуна байланыштуу кош бойлууларга бул промпозицияны жасоо өтө оор болгонуна байланыштуу сол жак капталына жатуу сунушталат. Негизи кош бойлуу учурунда аялдар эс алып атканда болсун же уктап жатканда чалкасынан эмес, ошол көбүнчө капталынан жатуу сунушталат. Ал эми ооруган аялдар үчүн сол капталында жатып, ошол дем алуу гимнастикаларын жасоо сунушталат. Күнүнө канча жолу жасаса болот, мисалы? Мурун менен дем алып, ооз менен чыгаруу канча жолу, кайсыл убакта жасаган оң? Эң эле жөнөкөйү, азыр көнүгүүлөр деп мен түшүндүм да, ушул көнүгүүнү, сиз айткан көнүгүүнү. Мисалы, күнүнө бир 3-4 жолу жасаса болот. Мисалы, 3-4 жолу жасаса болот. Мисалы, отуруп, дем алып отурганда деле жасаса болот.
жолсон басып жумуш жасап жүргөн учурда деле ошол мурун аркылуу терең дем алып туруп ооз аркылуу чыгарып ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү андан башка түрлөрү дагы бар, жеңил түрлөрүн ошол интернеттен көрсө болот. Ал жерде дарыгерлер өздөрү көрсөтүп жасаган, ошонун дагы бир түрү колду жогору көтөрүп, бир колду жогору көтөрүп, ошол эле терең дем алып, мурун аркылуу кайра ооз аркылуу чыгарып, колду анан экинчи колду көтөрүп, ушул сыяктуу жеңил гимнастикаларды өпкөнү жакшы дем алдырганга жардам берет да. Өпкөнү толук дем алдырганга үйрөтүшүбүз керек. Себеби эгерде вирустук ушул илдетке кабылып калчу болсо, анда өпкө билесиздер дем алуусу өтө оорлоша баштайт. Ошол учурда баягы көнүгүү жасаган аялдарда, кош бойлууларда бул өпкөнү дем алдыруу жеңил болот. Андан сырткары мен жогоруда айткандай орто оор жана оор түрү болуп, эгерде дем алуусу 25тен жогору болуп, өзгөчө 30дан жогору болуп баштаса, анда кычкылтек терапиясы сунушталат. Ал эми ооруканаларда бериле баштайт. Рахмат сизге. Маегибизди жыйынтыктайлы. Элибиз аман, эне аман, бала аман болсун дейбиз. Анын ичинде ошол элдердин саламаттыгына кам көрүп жүргөн сиздер аман болуңуздар, чарчабаңыздар. Эске сала кетсек, биздин бүгүнкү программабызда аралыктан конокто Жалал Абад облусунун репродукция борборунун жетекчиси Давлетова Айнура Сатыбалдиевна эжекебиз болду. Ал эми мен кыскача корутундуга токтолом. Кош бойлуу аялдар боюнда бар 3 айга чейин коронавирус илдети менен оор түрдө жабыркаган болсо, балдар кемтик оорулары менен төрөлүшү ыктымал. Ал эми илдет жеңил өтө турган болсо, эч кандай коркунуч жок. Бала дени сак, жарык дүйнөгө келет. 3 айдан кийинки 9 айга чейинки аралыкта илдет кандай өтпөсүн, ымыркайдын тону вирусту татыктуу түрдө коргоп, бала эсен аман жарык дүйнөгө келет. Эгерде эне төрөй тургандан кийин коронавирус пневмония менен оор түрдө жабыркап, оорусу токтобой турган болсо, ымыркайды башка бөлмөдө обочолонтуп, чоңойтуп турган туура. Ал эми жеңил, туруктуу, өтө оор эмес түрү менен эне төрөгөндөн кийин дагы жабыркап келген болсо, эмчек эмизе берсе болот. Эне сүтү балдарга коронавирус илдетин жуктурбай тургандыгын дарыгер айтып өттү. Эң негизгиси кош бойлуу кезде энелер аралыкты сактоо менен таза абада чыгып сейилдөө сунушталат. Ошону менен бирге дем алдыруучу көнүгүүлөрдү жасаганыңыз ашыкча болбос. Ал эми мен сиздер менен коштошом, аман болуңуздар.